Referendum шайлоосу жана мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо болуп жүрүп жатат. 8:00-дө баштаганбыз. Шайлоочулар жакшы эле өтүп атышат. Азыркы убакытка чейин жакшы эле бирден катталып атат. Тартыштуулар жок. Мурунку шайлоодон айырмасы форма 2 жок. Бул өзүбүздүн участкада гана катталган шайлоочулар өтө алат. Бизге 13 том каралган. Ошол 13 томдун ичиндеги шайлоочулар өтүүгө укуктуу. Азыр шайлоо процесси аябай жакшы жүрүп атат. Канча шайлоочу бар? 1404 шайлоочу бар. 1404. Мындай шайлоочулардын тизмесин чыкпай калуу же аппарат токтоп калгандай нерсе бул катталбады. Катталды. Эртең менен саат 8:00-дө нөлөй отчетубуз чыккандан кийин чек чыкпай калды бул жактан. Бирок шайлоочунун немеси ал жакка кошулуп атты. Чеги жок. Ага акт түзүлүп, байкоочулардын немесинин алдында акт түзүлдү. Андан кийин бул жакка асуу аппаратыбыз да иштебей туруп калды. Неме техника экен, анан кайрадан улантылып жүргүзүлдү. Ага акттар түзүлдү байкоочулардын көзөмөл алдында. Канча байкоочу кайсы жактан келди? Бизде азыр 11 байкоочу катталды. Катчыбыз каттап бардыгына өзүбүздү печать басылган, онда бешиктерди бергенбиз. Алар азыр бардыгы көзөмөлдө отурушат. Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой жалпы Ош шаарында 78 шайлоо участкасында шайлоо жарыяны башталды. 151 миң шайлоочунун тизмеси катталды. Мына саат 8-ден баштап Кудай буйруса ар бир участкада шайлоолор жүрүп жатат. Эми бүгүнкү күндөгү шайлоо өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушу пандемия маалында өтүп атат. Биз ушул санитардык нормаларды сактоо боюнча буга чейин дагы бардык тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге, медицина кызматкерлерине тапшырмаларды бергенбиз. Ар бир участкада ушу санитардык нормалар сакталып атат да. Мен ойлойм, ар бир жаран бүгүн өзүнүн оюндагы татыктуу адамды президент кылып шайлап алат деген ойдомуз. Мурдагы шайлоодо өткөн соңку парламент шайлоодо 171 миң шайлоочу катышты. Эмне себептен узайып кетти деп ойлойсуз? Эми анда билесиңер да, мыйзам боюнча форма 2 да кошулган, ошол 20 миңден ашык биздин 23 миңге жакын башка райондордон келип, ушул ар бир партия өзүнүн мындай колдоочуларын алып келип форма 2 менен катталган. Бүгүнкү күндө мыйзам боюнча форма 2-ни алып койду. Ошон үчүн шаардагы чыныгы шайлоочунун саны 151 миң шайлоочу катталды. Коопсуздукта камсыздоо кандай жүрүп жатат негизи жалпы? Эми өзүңүздөргө буга чейин биз ушул шайлоону өткөрүү боюнча мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону өткөрүү боюнча координациялык кеңешме 2 жолу өткөздүк. Шайлоону өткөрүү боюнча штабтарды өткөзүп аттык. Биз бардыгына протоколдук тапшырмаларды бергенбиз. Бүгүнкү күндө күч органдары жетиштүү, коомдук саясий абал мындайча айтканда туруктуу десек болот. Бүгүн аябай аз келип атат да адамдар. Ушуну эмне менен байланыштырат? Суук мененби же башка нерсе? Эми парламенттик шайлоого салыштырбаш керек. Парламент шайлоодо партия, анын ичинде ар бир партияда 120дан ашык талапкерлер болот. Анан ар бир талапкер өз колдоочуларын алып келип, мында активдүү катышат. Мен ойлойм, бүгүн мына күн дагы суук болуп атпайбы? Анан бүт элибиз дагы туура түшүнүү менен мына күн ысытса келе баштайт деген ойдобуз да. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы шаардыктарды ушу шайлоого бир активдүү, жоопкерчиликтүү катышып берилсин суранат элем мына сиздер аркылуу да. Анан кээ бир шайлоо участкаларында төрайым төрагалар баягы прессаны киргизбей, ошол техниканын бузулуп калганын себеп кылып киргизбей атышат да. Аларга бир биз эми силер аккредитациядан өткөнсүңөр да бүгүнкү шайлоону өткөрүү боюнча. Андайга киргизбей коюшу мүмкүн эмес. Эгер ошондой болуп атса, мен азыр Борбордук шайлоо комиссиянын мына Оштогу шаардагы жетекчисине тапшырма берейин, андай кетирбесин. Себеби жогорку кеңеште шайлоо өткөндө ошо киргизбей койду эле могу ХБК жактан. Азыр чара көрдүңүзбү ошондо? 9да келген. Эми бул киргизбей койгону боюнча атайын буну бышкан шайлоо участкалардагы шайлоонун төрагалары, мүчөлөрү боюнча булар Борбордук шайлоо комиссия жооп бериш керек. Сиздер мыйзам чегинде аккредитациядан өткөндөн алар милдеттүү түрдө киргизиш керек. Мен азыр эгер ошондой мүчүлүштөр кетип атса, азыр барып туруп мен тапшырма берейин. Шайлоо мына бардык
ыз үчү тополоңдор ушу шайлоонун аркасында келип атат. Ошон үчүн биз бир дагы адамга, шайлоочуга дагы же болбосо журналисттерге дагы мындай тоскоолдук кылбашыбыз керек, себеби шайлоо ачык айкын өтүшү керек деген ойдомун мен.